аял. Аял заты кайсы заман, кайсы коомдо болбосун эң зор күч экендиги белгилүү аксиома. Айрыкча кыргыз кыздары эриндер менен тең коомдогу кеп кеңештерге аралашып, эл тагдырын чечип келгендиги тарыхта маалым. Жаңыл мырза, кыз Сайкал, Акылман Каныкей менен Айшүрөктү айтпаганда да, 18-кылымда кыргыз эли туташ караңгылыктын кучагында жатканда шам чырактай жанган Курманжан датка чыкты. Герт башынын кызыкчылыгын ойлобой, бүтүндөй элди кырылуудан, күн кор болуудан сактап калган Борбордук Азиядагы алдыңкы көз караштагы биринчи аял деп сыймыктанып келебиз. Өткөн жылы даанышман Датка энебиздин 200 жылдык мааракесин кыргыз коомчулугу зор ынта менен белгиледи. Тарыхта жана кыргыз турмушунда өчпөс жылдыз кыргыздын биринчи революционер кызы Уркуя Салиеванын эрдиги, артында калган жарыгы эч качан унутулбайт. Өткөн жылы улуу жердешибиздин туулган күнүнүн 100 жылдык мааракесин уюштуруп өткөрүүдө Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы 2010 жылдын 12 февралында Роза Исаковна Отунбаева башында турган кыргыздын алдыңкы көз караштагы кыз келиндерин бириктирип уюштурган. 7 апрелден соң Роза Исаковна Отунбаева убактылуу өкмөткө кеткенден кийин кыймылга акын Субайтылда Абдыкадырова жетекчилик кылган. Ал эми 2010 жылдын сентябрь айынан тарта Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылына Жипаргүл Мухтаровна Баргыбаева келгенден баштап алгылыктуу иш-чаралар иш жүзүнө аша баштады. 2011 жылдын январь айында Койташ эс алуу комплексинде Мөңгү фонду менен биргеликте Чыңгыз Айтматовдун керези Мөңгүлөргө арзуу аттуу пресс-шерине өткөрүлгөн. Бул чоң иш-чарага Аскар Салымбеков дөмөрчүлүк кылды. Ал эми анын уландысы 2011 жылдын февраль айында Түштүк жергесинде Ош, Жалал-Абад, Баткен областтарында болуп өттү. Областтын бардык райондорунан 1000ден ашуун кыз келиндер катышты. Аялдар тынчтык тиреги аттуу уран алдында өткөрүлгөн бул форум катышуучулардын арасында зор жанданууну пайда кылды. Акырында мамлекеттин коомдун тынчтыгын сактоо үчүн бардык чараларга, батыл кадамдарга барабыз деген чакырык резолюцияда кабыл алынды. Ошол эле жылдын апрель айында Мөңгү фондусу менен бирге республика боюнча кеңейтилген кеңеш өттү. Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы кыргыздын даңктуу кызы Уркуя Салиеванын мааракесин өткөрүү боюнча Түштүк регионуна 8 пункттан турган иш-чараларды сунуштап, анын иш жүзүнө ашышына көзөмөл кылды жана аткарылды. Ала Тоо айымдары тарабынан Мөңгү фонду менен бирге Ош, Жалал-Абаддагы июнь окуясынын 1 жылдыгына карата ынтымакка чакыруу иш-чаралары өткөрүлдү. Өзбек улутундагы эл жашаган 10 адыр, 9 адыр, 1 адыр кичи райондорунда жашаган адамдар менен жолугушуп, эки элди ынтымакка чакырып, сүйлөшүүлөр, үгүт иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле 2012 жылдын 13 январында Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы эски жаңы жылга арналган кече өткөрдү. Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы тарабынан күзүндө өтүүчү президенттик шайлоого карата тынчтыкты, тең салмактуулукту сактоо боюнча кыргыз элине кайрылуу жасады. 2012 жылдан 2020 жылдар аралыгында мурдагы премьер-министр, азыркы президент Алмаз Атамбаев тарабынан аялдар саясатын колдоо боюнча буйрук кабыл алынган. Учурда аны ишке ашырууда бир нече багыттар боюнча иш-чаралар пландалып, иш жүзүнө ашыруу үчүн чоң аракеттер көрүлүүдө. Биз да Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы ошол токтомдун негизинде өзүбүздүн иш-чараларыбызды 2012 жылдан жолго кое баштадык. Биздин эң негизги максатыбыз Мөңгү фондунун проектисин колдоп, бүткүл дүйнөлүк форумду өткөрүп, дүйнө элин жер планетасында ынтымакта жашоого чакыруу. 2012 жылы 8 мартта Коомдук телерадио корпорациясы менен бирдикте 8 март аялдардын эл аралык күнүнө арналган салтанаттуу телекече уюштурулуп, анда республиканын көрүнүктүү жана ишкер айымдарына Ала Тоо айымы медали менен төш белгилер тапшырылган. 2012 жылдын 21 мартында ошондой эле Түштүк аймагынын Ош шаарында 3 областтын көрүнүктүү жана ишкер аялдарына коомдун алдында сиңирген адал эмгектери үчүн Ала Тоо айымы медалин жана төш белгилерин ыйгаруу азем уюштурулган.
2013 жылы Нарын, Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында кыймылдын максаттарын жайылтып, жерлерде аялдар менен жолугушуп, гендердик саясат, зордук зомбулукка жол бербөө, балдарды тарбиялоо жана башка көптөгөн маселелер боюнча пикир алыштык. Региондорду кыдырып, социалисттик эмгектин баатырлары менен жолугушууларды өткөрүп, алардын кыргыз элинин өнүгүүсүнө кошкон зор салымдары үчүн Ала Тоо айымы медалдары тапшырылды. 2014-жылдын март айынан баштап 1991-жылы чыкпай калган Кыргызстан аялдары журналынын ордуна жаңы форматтагы Ала Тоо айымдары журналы чыга баштады. Азыркы кезде биздин журнал аялдардын жана мырзалардын кайратман эмгегин даңазалоо жана алардын күндөлүк турмушун жакшыртууга салым кошуу үчүн өсүп келе жаткан муунду туура тарбиялоо жана кыргыздын көнөрбөс үрп адаттарынын каада салттарын жайылтуу максатындагы үй бүлөлүк журнал болуп калды. 2014-жылы 9 майдан 11 майга чейин Москва шаарында өткөн гуманизм менен тынчтыктын принциптерине негизделген жалпы баалуулуктарды сактоого жана дүйнө жүзүндөгү кыргыз диаспораларынын тыгыз кызматташуусунун негизинде Кыргызстандын туруктуу өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү максатын көздөгөн чет мамлекеттеги кыргыз диаспораларынын бүткүл дүйнөлүк 3-чү форумуна катышып келдик. Форумдун алгачкы күнү улуу жеңиш күнүнө карата Волоколамск районуна барып, жеңишти алып келген аталарыбыздын эстеликтерине гүл койдук. 13 майда Кыргызстандын Россиядагы элчилигинде Россия жергесиндеги биздин Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылынын мүчөлөрү менен бирдикте президенттин Энелер күнү деген жарлыгын колдоп, чоң жыйын өткөрүп, ал жерде биздин Ала Тоо айымдарына ардак грамоталарды, медаль жана төш белгилерди тапшырдык. Биз эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болуп, элди тынчтыкка, биримдикке үгүттөө менен энелердин жалпы эле аялзатынын жана мырзалардын кылган ишмердүүлүгүн даңазалап келебиз. Биздин лозунг аялзат дүйнөнү сактайт. Биз дүйнө элинин аялзатын ынтымакка, тынчтыкка, биримдүүлүккө чакырып келебиз.
ардактуу айымдар жана мырзалар. Кошуак кичигиздер менен, майрамыңыздар менен ак калпактуу аталарыбыз, мээримдүү энелер, кадырлуу карындаштар, жаркын маанай жеңелер, майрамыңыздар менен дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайбыз. Алатуу айымдары коомдук экологиялык кыймылы жаңы жылга арналган. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен мамлекетибизди бекемдөө темасында биздин бүгүнкү Алатоо айымдарынын жалпы жамааты отчеттук концертин өткөрмөкчү. Ошондой эле Алатоо айымдары журналы 2014 жылдын мыктыларын аныктайт. Ардактуу айымдар, ак элечек апалар, ак жоолукчан энелер, куттуктоо сөзгө, кезек берүүгө уруксат этиңиздер. Анда эмесе биз бул жерге Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Максутов Алтынбек Аскаровичти. Жана ошондой эле Алатоо айымдары кыймылынын төрайымы, өзүңүздөр билгендей, Алатоо айымдары журналынын башкы редактору ардактуу Баргыбаева Жыпаргүл Муктаровнаны чакырып койгуга уруксат этиңиздер. Келиңиздер. Саламатсыздар, урматтуу агайын туугандар, арбаңыздар. Бүгүн бул жерге абдан кубаныч менен келдик. Анткени биздин мамлекетибизде көп жылдан бери 8 мартта гана биздин апаларыбыздын, эжелерибиздин, карындаштарыбыздын майрамы белгиленип келсе, бүгүн андан да өтө чоң майрам болгондой сезилип турат. Анткени биздин Алатоо айымдарынын майрамы болуп жатат. Ошол майрамыңыздар кут болсун. Алатоо айымдары журналы дагы кылып жаткан биздин коомубуз үчүн ишин биз көп 3-4 жылдан бери абдан жакшы баалап келатабыз. Бул жөнүндө угуп дагы иш жүзүндө кылган ишин дагы көрүп биз жогору деңгээлде баалайбыз. Ал эми тарых боюнча ала келсек, биздин чыгаан апаларыбыз, чыгаан айымдарыбыз тарыхка көптөгөн өзүнүн издерин калтырып келатат. Эң кыйын кезең убакытта дагы биздин Курманжан апабыздын кылган эл үчүн эмгеги дагы бул биздин апаларыбыздын эмгеги, айымдардын эмгеги болуп саналат. Ал эми мына жакында эле өткөн болуп башыбыздан өткөргөн күндөр, кыйынчылык күндөрдө Роза Исаковнанын дагы кылган иши бул биздин элибиз үчүн чоң эмгек. Биз өзүбүздүн мамлекетти бекемдөөлүк жылында биздин апаларыбыздын эмгеги зор. Анткени ар бир үй бүлөдө биздин апасыз үй бүлө болбойт. Ошол биздин инелерибизди, бөбөктөрүбүздү тарбиялоодо дагы чоң салымын биздин ушул апалар түзөт. Ошолор биздин келечегибизди кандай тарбиялап, кандай өстүрсө, биздин мамлекетибиз ошончолук күчтүү жана эң алдыңкы мамлекеттерден болот. Ошон үчүн биздин апаларыбызга күч кубат берсин. Ал эми биздин могул жерде артыбызда азыр көргөн сүрөттөрдө биз сыймыктанган, Кыргызстан эмес дүйнө жүзү тааныган айымдардын сүрөтү турат. Ар тараптуу саясий жагынан болсо дагы, өнөр жагынан болсо дагы ар тараптуу айымдардын, бизди кубанткан айымдар турат. Анан ушул сиздердин ишиңиздерге биз ийгилик каалайбыз. Эң башкысы майрамыңыздар кут болсун. Ал эми могул жерде сиздерге арналган алтын сөздөрдүн көбү жазылган. Сиздерге ошону тапшырып коймокчумун. Майрамыңыздар майрам кылансын. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, урматтуу келген коноктор, жыл жыйынтыгына катары биз бүгүн отчеттук иш-чарабызды белгилеп отурабыз. Алатоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы 2010 жылы 12 февралда негизделип өз ишмердүүлүгүн баштаган. Бул аралыкта кыймыл өлкөбүздүн бул багыттагы коомдук иштерге активдүү катышып, өз жүзүн көрсөтүп жетишти. Биздин эң башкы артыкчылыгыбыз популисттик кадамдардан качып,
бардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү коомго ак ниеттик менен кызмат кылып, эртеңки өсүштөргө салым кошуу болду. Эгерде курулай ураандар менен, курулай сөздөр менен кете берсек, биз 5 жылдык отчеттук иш-чарабызды сиздерге бүгүнкүдөй татыктуу түрдө көрсөтө алмак эмеспиз. Демек, эл жердин биримдигин, бүтүндүгүн көздөгөн чыныгы эмгек гана татыктуу баасын аларын белгилей кетсек, бул ойго мында олтурган Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылынын ардактуу мүчөлөрү күбө. Жакшы иштерди жасоо эч качан кеч эмес экенине ынанам. Менин айрыкча кубандырган Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылынын алдыда былтыркы жылдан бери Ала Тоо айымдары аталыштагы коомдук журнал жарык көрдү. 1 жылга чукул аралыкта басма сөз айдыңынан журналыбыздын өзүнүн ордун табып, изги тилектери менен иш алып барууда. Оор, кыйын шарттарда карабастан, басылмабыз жаңыча кадамдар менен, жаратман ойлор менен аялдар темасы, мырзалар темасы ар тараптуу чагылдырылып кетет. Бул Ала Тоо айымдары журналынын алгачкы гана аракети. Келечекте биз аткаруучу иштер абдан көп. Буйрук болсо эми 5 жылдан кийин биз сиздерге журналыбыздын жемиштүү жеткендиктеринин туурасында кенен маалымат беребиз деп ишенем. Кадырман коноктор, бүгүн биз Ала Тоо айымдары коомдук журналынын демилгеси менен жыл мыктыларын аныктап отурабыз. Бул тандоодо калыс мүнөздө жүргүзүлдү. Тагыраак журналыбызды уюштурган элдик добуш берүүнүн жыйынтыгында мекен үчүн кызмат кылган мээнеткеч мыкты уул кыздарыбыз иргелип, бүгүнкү аземде сыйлыктарга ээ болмокчу. Баарыңыздарга бекемдин соолук, бакубат жашоо тилейм. Асмандыгын тунуктугундай тазалык, кардын аппактыгындай арулук, жан дүйнөңүз орун алсын. Урматтуу мекендештер, кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен дагы бир рет мен ушул учурдан пайдаланып айткым келет. Бүгүнкү залдын ушунчалык кишилердин келип бергенине абдан чоң рахмат. Биздин 7 дуандан муну ушул кардын ызгар суугуна карабай, жолдордун узак 7 дуандан келип, ушул жерге катышып, өздөрүнүн демилгесин кошуп, мына Ак Мөөрдүн айымдары Нарын областынан келип отурат. Ысык көл айымдары Ысык көлдөн келип отурат. Анан могу жерде 7 дуандан келген биздин конокторубуз, ошондой эле кадырман эли журтубуз. Биз азыркы күнү ушул чоң иш-чараларды аткарып келе жатабыз. Дүйнөлүк масштабка чыгалык деген ой максатты тилек кылып жатабыз. 2015 жылы биз ушул Москва, Россия Федерациясында, Москвадагы россиялык айымдар менен чогуу, Туркиядагы айымдар менен чогуу, түрк айымдары, Борбордук Азия аймагындагы аялдардын башын бириктирип, өзүбүздүн лозунгубуз менен аял заты дүйнөнү сактайт дегендей, дүйнө элин тынчтыкка, ынтымакка, биримдикке чакырып кетмекчимин. Ала Тоо айымдары, сиздерге арналган концертти баштоого уруксат этиңиздер.
жаңғыртып алатонын жылғасын талатын шап торғойлордун ырдашын жаз жадырап мен турамын сомсайып жазда неге келбей койдуң кымбатым жазда неге келбей койдуң кымбатым жарқын гүлдөр жасалгалап кыр башын жай чыгарып табихаттын сымбатын жер жапжашыл менин өңүм кер сары жайда неге келбей койдуң кымбатым жайда неге келбей койдуң кымбатым дарак тагып түркүнмөмө сыргасын суктандырдың адамдардын кыйласын күтүп жүрсөм жүзүм кандап өз үйүңө күздө неге келбей койдуң кымбатым күздө неге келбей койдуң кымбатым эки жүрөк бирин бири тыңдасын эзилишип элжирешип жыргасын керемет бар сенде кышты жайы кылган келчи келчи кыш шилдеде кымбатым келчи келчи кыш шилдеде кымбатым керемет бар сенде кышты жайы кылган келчи келчи кыш шилдеде кымбатым келчи келчи кыш шилдеде кымбатым келчи келчи кыш шилдеде кымбатым Энекем дүйнөгө жаратып жашоо берген арча бешик терметип ал тейлеп баккан энем угулат кулагыма рубакта жалынып кагылганым акыл экен тодо экен бейпил экен балаңа сезимиң чексиз экен акыл экен тодо экен бейпил экен балаңа сезимиң чексиз экен бейликен ак көңүл ардагым асыл энем бүт дүйнө энеде арузат болсо экен бүт дүйнө болсо эне тилегинидей
таратсаңда ақ сүтіңден тұрған сый тағарып адамыңда сезбестен ұлылығың омырайсың жарық нұр таратсаңда ұйық екен ару екен бата екен қанткенде ақ сүтің ақтар екен ұйық екен ару екен бақыт екен қанткенде ақ сүтің ақтар екен қанткенде ақ сүтің ақтар екен. Андамесе азыркы сөздү Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары улуу урматтуу биздин депутаттарга берели. Ыргал Кадралиева, Жылдыз Жолдошова. Биздин Кыргыз Республикабызда Кыргыздын духу кайрадан болгондо да манас атамын Курманжан атка энелерибиздин мына ушул жана башка улуу инсандарыбыздын кыргыз эли түптүү эл экенин, ошону менен кылымдарды карыткан эл экенин белгилей турган өзгөчө жыл болду. Ошого эле жараша эми хан болуш да кыйын. Ким хан болот десе, азыркы сөзүмө айтканда президент ким болот десе, аны эч ким айта албайт. Ал да Кудай тарабынан пешенесине жазылган киши болот экен. Президент дагы Алмазбек Шаршенович быйылкы жылды мамлекеттүү бекемдөө жылы деп жакшы бир жарлык чыгарды. Ошого шайкеш келип, азыр мына Турусбек айтып кеткен, Курманжан атка тарыхый эпикалык биринчи жолу улуттук көркөм тасмадагы мына ушул быйылкы жылга туш келип калды да. Болгондо дагы биздин режиссер Садык Шернияз фонд Курманжан атканын мына ушул 20 жылдан бери эңсеп келаткан ушул проект боюнча иштеп өзүбүздүн идеябызды жаратуу боюнча чоң эмгек жасадык элек. Садык Шернияз ошону ишке ашырды. Мен эмнеге мынаны айтып атам да, ушул сөздөр. Бул бүгүнкү болуп аткан маарекеге айкалышып кетет десем жаңылышпайм. Мына биздин Жепара кызыбыз Ала тоо айымдары деп мына ушундай жакшынакай журнал ачуу менен токтолбостон ушундай жакшы бир коомдук иштерди алып баратат да. Көрсө чынында эле кыргыздын кыздары кыйын болгон экен. Биздин Каныке апабыздан баштап азыркы эжекелерибизди айтып кетсек, мен айрыкча Кондучалов эжекени айтаар элем. Маданиятка ошончолук көп эмгек сиңирген. Мына ушундай кыргыздын кыздары баары биригип келип туруп, өзүнчө бир күч болуп атат да. Курманжан атка энебиздин басып өткөн жолу менен биз кыргыздын аялдары ким экенин ушул фильм аркылуу көрсөтө билсек, ал эми көчмөндөр оюну менен кыргыз мына ушундай көчмөн эл болуп туруп, ошол тоо шартында оор мезгилдерде бардыгын айкалыштыра билген мына ушундай тарыхый эл деп мына ушул оюнду өткөрө алсак, ал эми биздин кыздар моминтип Ала тоо айымдары деген сонун нерселерди ачып, дүйнө жүзүнө кыргыздын эң бир татыктуу кыздарын даңазалап атат да. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, Ала тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы деп, бул коомдук экологиялык кыймыл 2010 жылы түзүлгөн. Буга чейин бир нече кыргыздын чыгаан
кыздары, эжелерибиз башкарып келген. Бүгүн ушул коомдук экологиялык кыймылды башкарып жаткан Жипара эжебиз кыргыздын кыйындарын барктоо, даңктоо максатында бүгүн чогултуп жатыптыр. Элибиз эзертеден патриот чыгаан кыздарга, айымдарга бай экенин бүгүн ушул Жипар эжебиз Жылдыз Эжекем аркылуу дагы бир жолу далилдеп олтурабыз. Бүгүн дагы өз заманынын, ар бир замандын өзүнүн баатырлары, ар бир замандын өзүнүн кыйындары болгондой эле, мен ойлойм, бүгүн дагы татыктуу кыйындарыбыз, чыгаан жаштарыбыз, патриотторубуз, спортсмендерибиз, коомдук ишмерлерибиз, маданий кызматкерлерибиз өздөрүнүн татыктуу бааларын алат деп. Бүгүнкү номинанттарды баарыңыздарды татыктуу бааңыздар менен, татыктуу эмгегиңиздер менен чын жүрөктөн дагы бир жолу куттуктайм. Жипар эже, бүгүнкү сиз элдин эмгегин бааласаңыз, ылайым сиздин эмгегиңизди тарых бааласын. Рахмат.
Geçirip koy жаңылдымбы жаздымбы чачылганын жыйнабаган мастыкты аялыдымда ак чөлмөктү ыргытып жылдыздардан чачма калган жаштыкты geçirip koy geçirip koy geçirip koy жаңылдымбы жаздымбы чачылганын жыйнабаган мастыкты Geçirip koy kayırılı bağan gündördü Kıyalığa mastı zılaylı tündördü Örtte yazıp jüröktörдөн açılıp Kolumuzdan solup ketken güldördü Geçirip koy, geçirip koy Geçirip koy gayrıl bağan gündördü Kıyalga mastız laylı tündördü Geçirip koy, geçirip koy Geçirip koy ötkön menen götkendi Geçirip koy gayrıl bağan tündördü Geçirip koy жаңылдымбы жаздымбы Ой Анда эмесе ардактуу меймандар, айымдар, жана мырзалар, ушул Алатоо айымдары экологиялык кыймылынын быйылкы 2014 жылкы инсандардын эң мыктыларын аныктоого кезек келди. Ооба Турусбек. Анда эмесе ушул сыйлыктарды тапшыруу үчүн биз бул жерге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ыргал Кадралиеваны Жана ошондой эле Алатоо айымдарынын төрайымы жана баш редактору сиздердин жакшынакай кызыңыздар, сыймыгыңыздар Жыпаргүл Баргибаеваны чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Тарыхый этнографиялык баалуулуктарды, инсандык асылдыктарды көтөрүп, Курманжандатка кино тасмасын жарыкка чыгарууда жана жайылтууда кошкон зор эмгеги үчүн Жогорку Кеңештин депутаты Жолдошова Жылдыз Айтбаевна жылдын мыкты айымы жана депутаты деп жарыялады. сыйлыгыңыз кут болсун Жылдыз айым. Мен үчүн бул өтө чоң сыйлык дагы, сыймык дагы. Бирок бул баарыбыздын сыйлыгыбыз, баарыбыздын сыймыгыбыз. Себеби Курманжандатканы биринчиден мен ыраазычылык билдирет элем, жазып кеткен биздин тарыхчылар Владимир Плоских баштаган. Төлөгөн Касымбековго, андан кийин биздин Майрамкан Абылкасымов эжебизге ушул фондду түзүү, Курманжандатка фондун түзүү боюнча идея көтөргөн, албетте фонддун кызматкерлерине ушул 20 жыл аралыкта ушул фильмди тартуу идеясын таштабастан алдыга жылдырган. Андан барып биздин президентке ыраазычылыгын билдирет элем. Алмазбек Шаршеновичке 70 миллион сом бөлүп берген. Албетте андан барып туруп мен бүт чыгармачыл топко, артисттерге, композиторлорго, ошондой эле операторга, анан биздин режиссер Садык Шерниязга. Бирок аягында мен
эң бир чоң ыраазычылыкты кыргызстандыктарга айтат элем. Себеби силердин налогуңар менен 70 миллион сомго ушул фильм тартылды. Мен ойлойм 70 миллион сом кайрып казнага түшөт деп. Рахмат сиздерге. Манас эпосын жана боз үйдү ЮНЕСКО аркылуу адамзатынын материалдык эмес маданий мурасы катары тааныткандыгы үчүн Жогорку кеңештин депутаты Самаков Карганбек Садыкович жылдын мыкты депутат мырзасы деп аталды. Табиғи кырсыктардын алдын алууда же кыйратуучу кесепеттери менен ыкчам күрөшүүдө кошкон салым үчүн өзгөчө кырдаалдар министерствосунун министри Боронов Кубат Альчиевич жылдын мыкты министри деп жарыялады. Сыйлыгыңыз кут болсун, Кубат Альчиевич. Дагы мындан дагы мыкты сыйлыктарга жетип бере бериңиз. Рахмат. Алато айымдары коомдук кыймылга чын дилимден ыраазычылык билдиремин. Жалпы отурган баарыңыздарды бүгүнкү жаркыраган ушундай байрамыңыздар менен куттуктаймын. Ийгиликтер көп болсун. Ар дайым ушундай маанайды жакшырткан, жакшы көңүлдөр тартуулаган өлкөбүздө тынчтык болуп, жакшы жакшылыктарды, ийгиликтерди түшүндүрөлү. Рахмат баарыңыздарга. Мамлекеттер жана улуттар аралык пикир келишпес мамилелерди калыбына келтирүүдө жана элдин тынчтыгын, биримдигин сактоого кошкон зор салымы үчүн Баткен областындагы өкмөттүн атайын өкүлү Разаков Жеңишбек Парпиевич жылдын мыкты губернатору болуп эсептелинди. Чолпон Ата шаарын көрктөндүрүүгө, туризмди өнүктүрүүгө, көчмөндөр оюнун өткөрүүгө кошкон салым үчүн Чолпон Ата шаарынын мэри Болот Бакиров Саяхович мырзага жылдын мыкты мэри деп жарыяланат. Алато айымнанын колуна чоң ыраазычылык билдирем. Бизге мага да чоң сыймык болуп атат. Жаңы жылдын алдында мына быйылкы бекемдөө жылынын президентибиз жарыялап койгондугу ушундай аныктап мыктыларды көрсөткөн үчүн баарыңарды майраңыздар менен куттуктайм. Ден соолукта болсун, ийгилик каалайм. Жапаркөл Мухтаровна, сизге ден соолук, ийгилик, барлыгыңыздар ушундай эле зоболоруңуз өсө берсин. Рахмат. Болот Саяхович, рахмат сизге дагы. Токтогул районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө жана кыргыз элинин демократ акыны Токтогул Сатылгановдун 150 жылдык мааракесин татыктуу өткөрүүгө кошкон салымы үчүн аталган райондун акими Барманов Токтосун Белекович жылдын мыкты акими деп жарыяланды. Барманов Токтосун Белекович мыкты аким. 2014 жылдын эң мыкты акими Барманов Токтосун мырза сыйналат. Токтосун мырзага кол чабабыз. Урматтуу Алато айымдар жана мырзалар, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул берилип жаткан сыйлыктын астында дагы көптөгөн комиссия болгон. Андан тышкары дагы эл журт менен кеңешилип, бардыгы калыс берилип жатат. Өзүңүздөр маалымат аркылуу билесиздер. Бул сыйлык алып жаткан мырзалар айымдар быйыл эң жогорку деңгээлде иштеп, кыргыз эл үчүн, намыс үчүн, мамлекет үчүн чоң эмгек жасашкан. Ошондуктан көптөгөн комиссиянын элдин чечүүсү боюнча берилип жаткан жана Алато айымдарынын төрайымы Баргибаева Жапаркөл Мухтаровнага чоң алкыш менен кол чаап отуруңуздар, ардактуу мырзалар айымдар. Мындай калыстык көпчүлүк жерлерде боло бербейт. Бүгүнкү церемонияның катышуулары илгерки бир заманда аскер башы айткан экен, мен бир дагы душмандын же достумдун алдында тизе бүгүп баш ийбейм, мен энемдин алдында тизе бүгүп баш ийем деп. Силерге чоң рахмат, урматтуу Алато айымдары.
Аман есен болыңыздар. Сізге де рахмат, Тоқтосын Белекович. Işingizге мындан арқы ийгиликтер. Маданият жана искусствону өнүктүрүүгө ошондой эле көчмөндөр оюнун татыктуу өткөргө кошкон зор эмгек үчүн Максутов Алтынбек Аскарович жылдын мыкты режиссеру деп жарыяланат. Кыргыз Республикасынын маданият жана туризм министри. Мөңгүлөрдү сактоо, сууну сарамжалдуу пайдалануу максатында Борбор Азия регионунун бириктирүү үчүн Алтынбек Максутовдун белегин мына бүгүнкү концерттин режиссеру Өмүр Мырзага тапшырып атабыз. Кол чабуулары. Мөңгү фондунун президенти Акын Кабылбеков Рүстөм Кубанычбекович жылдын мыкты коомдук ишмери деп жарыяланат. Келиңиз Рүстөм. Саламатсыздар. Мен ошол жерден бир куплет эле айткым келип атат. Могу жерде карап отуруп, мен өзүм энем өтүп кетип калды 2008-жылычы. Бирок ушунун баарын уюштурууга, ушунун баарына шыктандырган ошол киши болчу. Ошол кишиге жалпы энелерге мен мындай бир ыр жаздым эле да. Эне сүтүн ак тоо деген бул эмне? Кирпигимден матап уук кереге, көз карегин түндүк кылып төбөгө. Көкүрөктөн жазап өчпөс кемеге, куштун сүтүн алаканга бышырып коюп берүү алтын аяк кесеге. Жаш адистерди тарбиялоого кошкон чоң салым үчүн Нарын райондук администрациясынын акиминин орун басары, саясий илимдеринин кандидаты, доцент Жумаева Роза Раджаевна жылдын мыкты мамлекеттик кызматкери деп жарыяланат. Бул сыйлык бизге дагы бир жүктү, дагы бир милдетти мойнубузга илдетсем мен жаңылышпайм. Себеби биз ошо эл үчүн кызмат кылып келгенбиз, кызмат кыла бермекчибиз. Анан эң негизгиси Жапаркүл Мухтаровна, ушул улуу инсандар, биздин экс-президент Роза Сахна эжекелерибиз баштаган, ошо кишилер жетектеп келген чоң ишти алып барып жатасыз. Анан ушул ишти колдоодо жалпы кыргыз элинин колдоосу керек. Себеби мамлекет менен президент менен өкмөттүн саясатын коомдук уюмдар болбосо, жарандык коом болбосо ким колдойт? Ошондуктан мен ойлойм, бул өтө бийик сыйлык болуп атат. Албетте биз муну алып эле тынып калбастан Ала Тоо айымдарды коомдук экологиялык кыймылдын мындан аркы ишине дагы өзүбүздүн үлүшүбүздү кошобуз деп терең ишенем. Социалдык, экономикалык, маданий массалык иштерди чагылдырууга жана жаш муундарды тарбиялоого кошкон зор салымы үчүн Жалал Абад областынын телерадио компаниясынын жетекчиси Базаркулов Кутмидин Дербишалиевич жылдын мыкты теле жүзү деп жарыяланат. Бүгүн мен угуп атам, аял заты бул экология деп. Мына ушундай экология менен алмаштырган жана ошондой эле жаратылышты түшүнбөгөн адам бул аял затын түшүнбөйт. Бул сүйүү эмне экенин түшүнбөйт. Гүлдүн жытын билбесе кантип кызына гүл тапшырат. Ошондуктан бизде Ала Тоо айымдары бар болсун, экологиябыз таза болсун. Рахмат. Сизге де чоң рахмат. Ош шаардык кеңешинин депутаты, кикбоксинг боюнча дүйнөнүн чемпиону, Кыргыз Республикасынын дене тарбиясынын отличниги, спортту өнүктүрүүгө жана жаш муундардын дене тарбия иштерине тарбиялоого кошкон салым үчүн Атазов Шайлообек Карыбекович жылдын мыкты спортсмени деп жарыяланат. Ушул Ала Тоо айымдары коомдук кыймылына чоң ыраазычылык билдирем. Анан бул сыймык менин эмес, жалпы элдин сыйлыгы. Спортсмендер ар дайым чет өлкөдө кыргыз желегин көтөрүш үчүн өз күчүбүздү жумшай беребиз. Рахмат Шайлообек. Рахмат. Билим берүүгө жана мектеп окуучуларынын келечекке тарбиялоого кошкон салым үчүн Ош шаарындагы номер 4-чү Киров атындагы мектеп гимназиясынын директору, билим берүүнүн отличниги Туташева Гүлнара Токтомаматовна жылдын мыкты жетекчиси деп жарыяланат.
искусствоны жана маданиятты өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Турусбек Жумалиев жылдын мыкты алып баруучусу номинациясы менен сыйланат. Эң биринчи биздин Ала Тоо айымдарын теле жүзүнө алып чыгып, концерттик программаларыбызга жардам берип келген ушул жигит 4 жыл мурда, ошол кезден ушул кезге чейин биздин Ала Тоо айымдарына жардам берип, колдоп, кыргыз элинде мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, чындыгында мына эл тараза мыкты алып баруучусуна татыктуу жигит, туурабы? Чет мамлекеттеги Кыргыз Республикасынын жарандарынын укугу жана кызыкчылыктарын татыктуу коргоого кошкон салым үчүн Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин кеңешчиси Нарматова Гүлнура Балтыбаевна жылдын мыкты дипломаты деп жарыяланды. Мындан ары дагы мамлекетибизди бекемдөөсү үчүн, ынтымактуулук үчүн сиздер менен бирдикте өзүбүздүн билимибизди, тажрыйбабызды, салымыбызды кошобуз. Рахмат сиздерге. Билим берүү тармагында ата энелердин жана жалгыз бой аялдардын укугун коргоого жана ошондой эле ошонун багытында кошкон салым үчүн укук жана өнүгүү коомдук бирикмесинин төрагасы, юстициянын 1-класстагы юристи Камалов Айдар Камалович жылдын мыкты юристи деп жарыяланат. Биз ушул сыймыкты милдет катары келечекте актайбыз деген чоң ишеничтебиз. Рахмат сиздерге. Эки миң 14 жылдын мыкты инсаны Койчуманова Нуркан эжекебиз сыйлансын. Мен сиздерге бир төрт сапырымды тилек катар айтып кетейин. Эзелтеден айтылган сөз элимде, киреше да, чыгаша да пейилде. Ак карада бирге жүрөт жанашып, арамдыктын көлчүгүндө киринбе. 30-дагы көйнөк 40-та жарашпайт. Сымбатыңды бузар көйнөк кийинбе. Досуң дагы, душманың да тилиңде, шайтаның да, периштең да дилиңде, байлығың да, бийлигиң да курусун, акыйкатсыз мыйзам болсо ийилбе. Көз тийгенден, сөз тийген жаман дейт, жаман көзгө, жаман сөзгө илинбе. Береке бар, разчылык тапканда, бир урттам суусун дамын татканда, эртеңкинин ырыскысы буйру деп жалбарамын жаратканга жатканда, таңды тосуп, күндүз атуу тирүүлүк, жашоо көркү тирүүлүктө ыйманда. Саясий чечкиндүү кадамдарга барып, 2014 жылды мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылы деген жарлык үчүн Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Шаршенович Атамбаев жылдын мыкты инсаны деп жарыяланды. Бүгүнкү жылдын мыкты инсаны намы менен Алмазбек Атамбаев Шаршеновичти сыйлайбыз. Рахмат. Бардығыңыздарды келе жатқан жаңы жылыңыздар менен құттықтаймын. Өзіңіздер білесіздер, Алмазбек Шаршенович бүгін Катарда расми сапар менен жүрөт. Ушул мамлекет башчыбызды даңктап, урматтап, ушундай сыйлык берген Ала Тоо айымдарына чоң ыраазычылык. Сиздер мамлекетти бекемдөө боюнча чоң иш жасап жатасыздар. Ушул ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу кеченин катышуучулары, бүгүнкү күндүн кыйындарын, бүгүнкү күндүн баатырларын, бүгүнкү күндүн ардактууларын сыйлоо аземине катышкандыгым үчүн мен дагы ыраазымын. Ылайым мындан кийин бүгүнкүнүн мыктысы, эртеңкинин дагы мыктысы болуп жүрүшүңүздөргө чын жүрөктөн тилектешмин. Рахмат. Сиз Ала Тоо айымдарын башын кошуп, мүгдүрөтпөй, алардын укуктарын коргоп,
дүниеге атағы шыққан деңгейдегі, биік деңгейдегі айымдар болсын деп чуркап жүрөсүз. Сиздин эмгегиңиз зор. Анда эмес аксакалдар, сиздерге сөз берели. Bir otolu kutluktab sılığınızları tapşırıp koyunuzlar. Ушул бүгүнкү майрамыңыздарды аксакалдардын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мына атына саты жарашуу дейт. Мына бүгүн ушул Ала тоонун айымдары аттуу коомдук уюмдун чоң жетишкендиктерин майрамдап атабыз. Булардын чынында атына саты жарашып, мына кылган иштерин өзүңүздөр уктуңуздар абдан чоң. Айтып коелук. Мына көп жылдардан бери кыйналып жаткан Кыргызстан быйыл кандайдыр бир алдыга жылыш башталды, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ынтымак башталды. Мына ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Мына ушундай ишке жылыштын сиздердин ролуңуздарды, сиздердин ишиңиздер татыктуу, мына ошол көп байланыштуу алдыга жылганыбыз көрүнүп турат. Дайым ынтымакты чакыргыла. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Жакшылыкка чакыралык. Ар бир адам ошого милдеттүү. Мына мындан ары Кыргызстан эли өзүп, өнүгүп, экономикасы өзүп жакшылыкка келсин. Ошондуктан мына ошол жетишкендиктерди карап, мына бүгүн биз аксакалдар коомундагы өзүлөрүнүн сыйлыгын дайындап алып келиштеле. Мына мындай деп жазылып калган: Баркыбаева Жапара Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы ордени менен сыйлалсын деп уруксат берсеңиздер. Урматтуу салтанаттын катышуучулары, бул Кыргыз Республикасынын ардактуу аксакалдары жана айымдар коомдук бирикмесинин Орозбек Дүйшевич, Маркел Ибраевич жетектеген мына баштаган улуу инсандарыбыз бүгүн ушул Ала тоо айымдардын жетекчиси Баргибаева Жапаркүл Мухтаровнага ушул орден тапшырып атат. Мен сыйлы тордун мүчөсү катары ушул сыйлыкты тапшырганга дагы бир жолу сиздерди кол чаап койсоңуздар деп суранып кетем. Ардактуу аксакалдар жана айымдар коомдук бирикмеси, мен ушундай бир кандай десем сыйлыктар менен сыйлаганына өтө терең ыраазымын. Мен элим үчүн, жерим үчүн, Кыргыз мекени үчүн дагы да болсо эмгегимди талыкпастан энергиямды жумшап, Кыргыз элинин экономикасынын өскөнүнө салым кошомун. Имею честь поздравить женщин Алатоо в лице Жапаркуль Мухтаровны с таким великим праздником. Алдыңыздарда Ялта шаарында өткөн Славян жана ошондой эле Чыгыш базары фестивалынын лауреаты, элибиздин сүйүктүү жана ошондой эле таланттуу, өнөрлүү уулу, атына заты жарашкан Азамат Сарыбаев.
Айдин деп туйлатып ышкынын терген бил кайда санайды көккө сапырып ойногон эркежил кайда 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 калды кайда сен кайда бүгүн мен кайда ал күндөр келбей кетсе да айрылбай түмүт жакшы ойдон өзгөртүп мезгил тагдырды өмүрлөр өргө тап койгон бир койлон биз ойногон арчалар дале жаш бойдон бир койлон биз ойногон арчалар дале жаш бойдон арчалар дале жаш бойдон Gözüm süyse ming sulu, gömül süydü bir sulu. Gökse gönlüm dilegim, ziregim ay ziregim. Janda bötsöň akırım, kara bötsöň akırım. Ap kara tarda jürögüm. Oh ziregim, ah ziregim. Janda bötsöň akırım, kara bötsöň akırım. Ap kara tarda jürögüm. Karangıda yol жүрсөң, çırağın ay boloyun. Kayda varsan canında, ınağın ay boloyun. Günde gelip su algan, tünde gelip su algan, bulağın aynen boloyun. Oh ziregim, ah ziregim, günde gelip su algan, tünde gelip su algan, bulağın aynen boloyun. Şaşırmastan açık ay, emne bolsa oyunda. Жүрөгүңө илинген туткунуңдун торунда. Кыйнасаң да өзүң бил, сыйласаң да өзүң бил, тагдырым сенин колуңда. Ох зирегим, ах зирегим, кыйнасаң да өзүң бил, сыйласаң да өзүң бил, тагдырым сенин колуңда. Kıynasang da özün bil, sıylasang da özün bil, taqdırım senin kolunda. Oh ziregim, ah ziregim, kıynasang da özün bil, sıylasang da özün bil, taqdırım senin kolunda. Барыңыздарга келе жаткан жаңы жылыңыздар менен демекчимин. Жаңы жылда жаңы маанай, сиздерге жаңы ийгиликтерди, ден соолукта болуңуздар. Өмүрүңүздөр узун болсун. Дайыма кыргыз элинин экономикасына салымыбызды кошуп, ушинтип келип, кыргыз элибизди колдоп, мамлекетибизди бекемдеп, кыргыз элим аялдар дүйнөнү сактайт деп дүйнө элине жарыялойлук. Рахмат.